Assalomu alaykum YouTube көрүүчүлөрү жана кыргыз элим. Туугандар, ушундай дробилкалар сатыкка чыгарып атабыз туугандар. Бул каякта десеңер, бул Кара Балта шаары, Полтавка айылы, трассанын чекесинде жашайбыз. Ош-Бишкек жолунун любой регионго салып жибере беребиз. Туугандар, бул дробилкалар азыр могу экөө турган универсал, экөө тең. Айырмасы, акчалар айырмасы бар. Бирөө 27 000 болсо, бирөө 23 000. Эмнеге десеңер, мотордун күч кубаттыгы баягы бөлөк болот да булардыкычы. Ошон үчүн бирөөсү 23 болсо, бирөөсү 27 000. Мындан башка дробилкаларды да жасайм. Бирок азыр наличие жок. Сценарискалар бар 20 500дөн. И эмелер бар. Через ремень бар, ал кымбатыраак 35 000. Алар бирок жакшы болот. Вольтометр менен мотор коюлат, через ремень, алар жакшы да. Через ремень деген через ремень, бул баса через ремень эмес эле, прямой эле. Булар как обычный дробилкалар. Булар дробилканы сатып аткан уже 6 жыл болду. 6 жылдан бери жалаң ушундай жасап келем. Быйылдан баштап эле эме жасап атам. Жалаң через ремень. Ал кайсынысы талап көп кылса, ошого көп ошондойлор жасап атам да. Молар универсал үстүлөр алынат туугандар. Мындай алынат. 2 сетка кетет туугандар. Мондай 2 сетка коюлат. 2 сетка сеткалар бuyакына коюлат. Ошол. Дагы эмне? Дробилка постоянно эле бар туугандар. Болбой калса баягы 1-2 күн күтсөңөр жасап бере беребиз. 1 ай 2 ай күтпөйсүңөр да. Бычактары рессор, мындай сегмент эмес, рессор турат туугандар. Мотор жагынан айтып кетсем туугандар, мотордун баары Кытай, бирок Кытайдын оригиналдары. Бул моторлорго гарантия берилбейт, бул эч ким бере албайт, бизге да беришпейт. Бизге алып келип берген балдар да гарантия беришпейт. Буну, например, колдонгондо ноолору да бар, плюстары да бар да. Светиңер слабо болсо албай эле койгула. 180ден ылдый болсо албай эле койгула. Мотор жөнүндө күйгүзөсүңөр. Ошондой жайлары бар. Колдонгондор колдонуп эле жатышат. Мен 6 жылдан бери саткандан кийин уже колдонгондор уже мындан начар мотор башында чыгып атканда мындан начар моторлорду сатчубуз. Эми билбечүбүз да андачы. Бул саткан киши да билбейт. Бул жакшы десе алып келип эле сатып берчүбүз. Азыр ошол кишилер даже айылдын ичинде биринчи сатып көргөнбүз да. Колдонгондор колдонуп эле жатат, сопсон эле колдонуп атышат. Кээ бирлер, например, 1 айда күйүзгөндөр да бар, сындыргандар да бар. Ошондой моменттер болот да. Бирок бул Кытайдын мотору болгону менен өтө сапаттары жакшы. Оригинал деген оригинал да, подделка деген подделка. Оригиналдыкы жазылып турат 100% мет оригинал деп. Ошол туугандар. А так иштетем дегендер булар только чакан малыңар болсо алсаңар болот. Малым өтө көп десеңер, анда чоң эле трехвазка алыш керек. Булардын баары 220га. Ошол. Көргөнгөргө рахмат туугандар.